Аптанын маанилүү жаңылыктары студияда Диана Нурлан кызы. 2023 жылдын 28 июлунда Кыргыз Республикасынын ИИМдин жыйындар залында ички иштер органдарынын 6 айынын ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы боюнча коллегиялык отурум болуп өттү. Коллегиялык отурумга Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, ички иштер министринин орун басарлары, борбордук аппараттын башка башкармалыктарынын, кызматтарынын өз алдынча бөлүктөрүнүн, облустук, шаардык ички иштер башкармалыктардын жетекчилери жана орун басарлары катышты. Коллегиялык отурумдун негизги темасы катары республиканын ички иштер органдарынын 2023 жылдын 6 айында аткарган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин адеп-ахлактык таалим-тарбиясы жана кызматтык тартипти чындоо жана ошондой эле 2023 жылдын экинчи жарым жылдыгына карата иш мерчемдерди бекитүү маселеси каралды. Коллегияны ачып жатып, Улан Ниязбеков ички иштер министрлигинин 6 ай ичинде аткарган иштерине токтолду. 6 айда элди сапаттуу тейлөө, кылмыштын бетин ачылышы, сотко жөнөтүлүшү, коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоо, санарип тармагын өнүктүрүү, өздүк курамдын таалим-тарбиясын чындоо жана башка бардык багыттар боюнча талдоолор жасалды. Калкты сапаттуу тейлөө, жаңы үлгүдөгү функциялар менен иштөө максатында эл аралык өнөктөштөрдөн, демөөрчүлөрдөн, чет элдик кесиптештерден материалдык техникалык каражаттарды, кызматтык керектөөлөрдү алып, коопсуздукту бекемдөө багыттарын уюштурдук. Тиешелүү кодекстерге өзгөртүү толуктоолорду киргизип, ички иштер органдарынын функциясына экономикалык иштерди тергөө процессин алууга жетиштик. Ааламдашкан интеграцияны колдонуп, башка өлкөлөрдүн ички иштер органдарынын жакшы тажрыйбаларын бизге киргизип, биздин мыкты тажрыйбаларды дүйнөгө жайылтуу Кыргыз милициясынын эң негизги максаты болуп эсептелет. Алдыга койгон багыттарыбыз кыялдарга гана калбастан иш жүзүнө ашып, калкыбыздын тарыхында калат деп ишенем. Мекенибиздин ички тартибин көздүн карегиндей сактап, келечек муунга коопсуз жашоо шартын түзүү боюнча күнүгө талыкпаган иш алып баруу баарыбыздын ыйык парзыбыз экендигин дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Сиздер жооптуу болгон региондордо бекем тартип, сапаттуу жумуш, калыс жыйынтык, коопсуз эреже, элдин ишеними жана ички иштер органдарынын өнүгүүсү дайыма өкүм сүрүшү керек. Ушул принциптер туура сакталса, коомубуз үчүн жасап жаткан ар бир жакшы ишибизди акыбети кайтып, элдин тынчтыгы үчүн көрүп жаткан аракеттерибиз сөзсүз түрдө бааланат. Коллегияда Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын статистикалык маалыматына ылайык, 2023 жылдын башынан бери жалпы укук коргоо органдары тарабынан 24492 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 22988 кылмыш иштери ички иштер органдары тарабынан козголуп, жалпы кылмыштардын 93,8%-ын түзгөндүгүн белгиледи. Улан Ниязбеков билдиргендей, ички иштер органдарынын азыркы учурда эл үчүн жасап жаткан иштери санарип тармагындагы инновациялар менен гана чектелип калбайт. Жол кырсыктары жана коомдук жайлардагы укук бузуулар болушу мүмкүн болгон жерлерди алдын ала изилдеп, интеллектуалдык тутумду өнүктүрүп, релеванттык маалыматтарды иштеп чыгып, тыянак чыгарууга жөндөмдүү болгон бөлүктөрдү даярдоого жетүү бирден бир максатыбыз болуп саналат. Интеграцияланган IT тутумдары менен жабдылган акылдуу участкалык пункттарды, жөө жана авто кайгыл кызматтарын түзүп ишке киргизебиз. Бул технологиялар кызматкерлерди кылмыш болгон жерге оптималдуу маршруттар менен ыкчам жетүүгө, ошол райондогу патрулдук унааларды автоматтык түрдө чакырууга, аймактын реалдуу абалын талдап, маалымат берүүгө, видео камералар аркылуу кылмышкерлерди тез арада издеп, кармоого мүмкүндүк берет. Эгерде бул шарттарды түзүп алсак, андан ары технологиянын тереңделген багытына кадам таштайбыз. Себеби санарип тармагы видео жана боди камера, планшет менен гана чектелип калбайт. Келечекте дагы жаңы техникаларды ишке киргизүүнү пландап жатабыз. Кылмыштарга, окуяларга жана адам өмүрүнө коркунуч келген учурларга толугу менен бөгөт коюуга өтөбүз. Башкача айтканда, кылмыш болгондон кийин эмес, аны алдын алуу тартибин бекемдейбиз. Жаңы стратегиялык кадамдар менен иш алып барып, элдин коопсуздугун чындоо боюнча көптөгөн ийгиликтерди жаратабыз. Кемчиликтер боюнча коллегияда кеңири карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алдык. Эми ар бирибиз коллегиянын чечимдерин ишке ашырышыбыз керек, деди министр Улан Ниязбеков. Коллегиянын жыйынтыгы менен коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү кемчиликтери үчүн 6 айдын жыйынтыгы менен 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилди. Алардын ичинен 63 жетекчилик курамда иштеген кызматкерлер болуп эсептелет. Айрымдары мурдагы берилген жазалар менен чектелди. Айрым жетекчилердин ишмердүүлүгү 9 айдын жыйынтыгы менен өтө турган коллегияда карала тургандыгы белгиленди. 2023 жылдын 24 июль күнү Ысык Көл облусунун Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жумушчу кеңешме өткөрүлдү. 2023 жылдын 24 июль күнү Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында жумушчу кеңешме өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Улан Далиев, Ысык Көл облустук ички иштер бөлүмүнүн башчысы милициянын полковниги Орунбай Кочкоров жана анын орун басарлары жана башка ведомстволордун өкүлдөрү катышты. Жумушчу кеңешмеде 2023 жылдын туристтик мезгил учурунда
арасында эс алуучулардын коопсуздугун сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу жана болгон кылмыштардын бетин ачууда жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар тууралуу маселелер каралды. Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов өз сөзүндө биз технологиялык өзгөрүүлөрдүн доорунда жашап жатабыз жана туризм да четте калбайт. Туристтик мезгил ийгиликтүү, коопсуз жана татыктуу өткөрүү үчүн заманбап иш куралдарына өтүшүбүз керек. Заманбап коммуникация жана маалымат каражаттары туристтерди тартууга жана биздин аттракциондордун жана кызматтар жөнүндө маалымат берүүгө мүмкүндүк берет. Социалдык тармактардын жана башка онлайн платформалардын жардамы менен биз потенциалдуу туристтерди максималдуу пайдалуу маалымат менен камсыздай алабыз жана эс алуучу жайды тандоодо колдоо көрсөтө алабыз, деди министрдин орун басары. Ийгиликтүү туристтик мезгилде коопсуздукта чоң роль ойнойт. Биз туристтердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн заманбап маларды, анын ичинде видео көзөмөл тутумдарын, коопсуз төлөмдөрдү жана жеке маалыматтардын коопсуздугуна кепилдиктерди колдонушубуз керек. Коопсуз шарттарды түзүү менен гана биз көбүрөөк туристтерди тартып, алардын бизге кайра келишине шарттай алабыз. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 127-беренеси этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан катердин айдоочусу Кара Ой айылынын 16 жаштагы тургуну райондук милициянын убактылуу кармоочу жайына соттун бөгөт коюу чарасы кабыл алынганга чейин камакка алынган. Азыркы учурда Ысык Көл райондук сотунун чечими менен Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 111-беренеси жашы жетелек баланы ата-энесинин көзөмөлүнө өткөрүп берүү башкаруу чарасы аныкталды. Мындан тышкары, көлдө ушул өңдүү кырсыктарга жол бербөө, ошондой эле жарандардын өмүрүн жана ден соолугун сактоо максатында түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу топ тарабынан суу транспорттарынын айдоочуларынын жана эс алуучулардын арасында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011-жылдын 13-августундагы номер 466 Кыргыз Республикасынын суу объекттеринде адам өмүрүн коргоонун эрежелерин бекитүү жөнүндө токтомуна ылайык күчөтүлгөн профилактикалык жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Эске салсак, 23-июль күнү Кара Ой айылынын 16 жаштагы тургуну эс алуучуларды таблетка аталышындагы аттракционду тартуулап жатып, өтүп бара жаткан теплоходду байкабай, аны менен кагылышкан. Кагылышуудан улам эки эс алуучу алган жаракатынан улам райондук ооруканада көз жумган. Үчүнчү эс алуучу дарылануусун улантууда. Ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына ири өлчөмдөгү психотроптук заттарды алып келүү, даярдоо жана сатуу каналдарына бөгөт коюу боюнча көп этаптуу атайын операцияны ийгиликтүү жүргүзүлдү. 2023-жылдын июнь айында ИИМдин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери ИИМдин тергөө кызматы, УКМК жана Казакстан Республикасынын улуттук коопсуздук комитети менен бирдикте Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын атайын операциялар отрядынын кызматкерлеринин жардамы менен Чүй областында ыкчам иликтөө жана атайын тергөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда эл аралык баңги тобунун мүчөлөрүн кармашкан. Кармалгандар 2003-жылы туулган жарандар. Алардын Kia Optima унаасынын багажында кара түстөгү желим баштыктан болжол менен салмагы 11 кг 750 грамм болгон 47 таңгактагы мефедрон табылган. Алар аны белгисиз адамдарга сатууну көздөшкөн. Мындан тышкары, жогоруда жарандар жашаган үйдө мефедрон психотроптук затын даярдоочу баңги лаборатория табылган. Тинтүү учурунда болжолдуу салмагы 100 граммды түзгөн мефедрон психотроптук заты, жеке коргонуу каражаттары, таразага тартуу жана таңгактоо каражаттары, ошондой эле химиялык реактор, психотроптук заттарды өндүрүү үчүн колдонуу үчүн 2 тоннадан ашык прекурсорлор жана башка буюмдар табылган. Андан аркы ыкчам тергөө иш-чараларынын жүргүзүү учурунда Бишкек шаарындагы кичи райондордун биринде аталган баңги лабораториянын жетекчиси 1995-жылы туулган АИ кармалган. Ал өндүрүш процессин башкарып, мобилдик мессенджер аркылуу чет элдик кураторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, каржы эсебин чыгарып турган. Жогорудагы жаран бир жуманын ичинде баңги лаборатория 40 килограммга чейинки психотроптук каражаттарды өндүрүп тургандыгын айткан. Бул маалыматты текшерүү учурунда көк түстөгү экстази психотроптук каражаты катылган 10 жер табылган. Белгилей кетсек, баңги лабораторияны каржылоо криптовалюталар аркылуу ишке ашып келген. Криптовалюталарды Бишкекте алмаштырып, акча каражаттарын банктык карталарына салышкан. Бул узакка созулган атайын операциянын жүрүшүндө 30 килограммдан ашык психотроптук каражат жана 2 тоннадан ашык прекурсор табылып алынган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча кошумча атайын иликтөө иш-чаралары жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 23-25 июль күндөрү Чолпон Ата шаарында өткөн эл аралык кармаш урушу боюнча Кыргызстан Open турниринде полктун Чүй областы боюнча атайын операциялар отрядынын жана атайын багыттагы полкунун кызматкерлери катышып келишти. Милициянын улук сержанты Нурадилова Мээрим Айталайбековна, милициянын старшинасы Шаршенбек уулу Шабдан, милициянын кенже лейтенанты Тентиев Майрамбек, милициянын улук сержанты Сарыбагышев Расул, милициянын улук лейтенанты Урбаев Семетей, милициянын лейтенанты Бекназаров Эмиль алдыңкы орундарда элешип, ошондой эле операциялар отрядынын кызматкери
Милициянын улук лейтенанты Тентиевич Кубанычбек чемпиондукка ээ болду. Чемпион намына ээ болгон кызматкерибизге спорттук жана кызматтагы ийгиликтерди каалайбыз. Атайын багыттагы полктун кызматкерлери спорттук жетишкендиктерден сырткары өз кызматтарын татыктуу өтөп келишет. 2023 жылдын 20-июль күнү саат 18:45 чамасында атайын багыттагы полктун кызматкерлери Акылтай уулу Адилет жана Дуулатов Азат Алтын кум эс алуу жайында сууга чөгүп бара жаткан 18 жаштагы Бишкек шаарынын тургунун куткарып калышкан. Мындан сырткары атайын багыттагы полктун кызматкерлери кызмат өтөө учурунда бир нече жолу сууга чөгүп бара жаткан жарандарды куткарып калышкан. Кыргыз Республикасынын ИИМдин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кайгылуу кызмат бөлүмдөрүнө кенже жетектөөчү курамдан бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди даярдалган курамын түзүү максатында кадрлардын резервин түзүү үчүн сынак жарыялайт. Сынакка 19 жаштан кем эмес Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарында кызмат өтөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында белгиленген укук коргоо органдарында иштөө жана кызмат өтөө шарттарына жана квалификациялык талаптарына жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катышууга укуктуу. Негизги квалификациялык талаптар 19 жаштан жаш эмес жана 30 жаштан улуу эмес. Жогорку, орто юридикалык же кесиптик жол кыймылынын чөйрөсүндөгү билиминин болушу кажет. А1, В1, С1 категориялары бар айдоочулук күбөлүктүн болушу кажет. Сынакка катышуу үчүн талапкерге кандай документтерди тапшырышы керектигин экранга белгилеп кетебиз. Сынакка катышуу үчүн документтер 2023 жылдын 24-июлунан 7-августуна чейин Бишкек шаарында Чогон Валиханов көчөсү 1А дареги боюнча кабыл алынат. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.